Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кайрадан эле сиздер менен пайдалуу кеңештер берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда ден соолук жана тиричилик үчүн пайдалуу кеңештерди сунуш кылабыз. Өтө кеч тамактануу ашказан рагынын пайда болуу коркунучуна алып келет. Жумасына 4 жумурткадан ашык жегенге болбойт. Майлуу тооктун этин дайым жесе болбойт. Себеби ашказандын шишик оорусун пайда кылышы ыктымал. Жемиштерди тамактан кийин эмес, тамакка чейин жеңиз. Аялдардын айыз маалында күчтүү кара чай же кофе ичүүгө болбойт экен. Эгерде 2 айнек стакан кептелип калса, үстүңкүсүнүн ичине муз салып, экинчисинин сыртынан ысык сууга салып коюңуз. Ысыктын таасиринен стакан кеңейип, ичкиси муздактан кичирейип, чыгарууга оңой болуп калат. Помидор жана цитрус өсүмдүктөрүн муздаткычка салууга болбойт. Алардын даамы жана жыты бузулат. Бул пайдалуу кеңештер интернет булактарынан алынды. Эгерде сиздерге жаккан болсо, лайк басып коюңуздар. Соя сүтүн аздан колдонуу керек. Ага шекер же жумуртка кошпой ичиңиз. Ал эми жүгөрүнү жумшак бышыруу үчүн туз кошпош керек экен. Жүгөрүнү жумшак болуу үчүн тузсуз кайнатат. Аквариумду тазалаганда суусун бөлмө гүлдөрүнө куйса пайдалуу болот. Өттө таш пайда болбошу үчүн эрте менен тамактын алдында 1 стакан сууну ичүүнү адатка айландырыңыз. Помидорду ачкарын жегенге болбойт. Уктаарга 3 саат калганда тамактануу туура болот. Эгерде тамактын тузу өтүп кетсе, ага 1 аз картошка кошуп коюңуз. Ал тузду тартып алат. Газдалган таттуу суусундуктарды аз ичиңиз. Себеби алар диабет жана гипертония ооруларын чакырат экен. Желим контейнерлерди жабык сактоодо жыт пайда болуп кетпеши үчүн чымчым туз салып коюңуз. Ушуну менен сиздерге арналган пайдалуу кеңештерибиз соңуна чыкты. Кайрадан кездешкенче аман болуңуздар, эч качан оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар.